Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Аккеме студиясында бүгүнкү маанилүү жаңылыктар, кабарлар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 30 март, ишемби. Дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми Орозонун 20-күнү туугандар. Бүгүн Москвада 19-дан 10 өткөндө оз ачылат, 20-дан 53 өткөндө таравих намазы окулат. Россиянын массалык маалымат каражаттарында мигранттардын фиктивный регистрациясы катуу текшерүүгө алынды деген макала интернетте таркалууда. Фиктивный регистрация дегени кандай? Туугандар, негизи эле Россияга келип иштеймин деп жумушка келген биздин мекендештер көпчүлүгү фиктивный регистрация кылдырат. Бул эмне дегени? Бул фиктивный регистрация фальшивый эмес, бирок мисалы кылдырган адреси боюнча ал өзү негизи жашабайт, жөн эле регистрацияга коюп койгон. Бул нерсени көпчүлүгү билет, себеби ошол жашаган жерде көбү регистрацияга коюп бербейт, хозяйкалар, хозяиндар көнбөйт. Жада калса жашаган гостиница, общежитие, кээде ошол жатаканаларда дагы регистрация кылып бергени даяр эмес. Ошондуктан учурда абал өтө катуу текшерүүлөр көп болуп атат. Билип атасыздар, Москвада айрыкча көчөдө жүргөндө деле, метродо деле, таксиде деле, курьерлерди деле кармап регистрацияларын текшерип атат. Фиктивный регистрация азыр катуу текшерүүдө. Россияда жүргөндөр, көптөн бери жумуш кылып жүргөндөр билет, фиктивный регистрацияны полиция органдары токтоткондо кандай жолдору бар. Деги эле өзү фиктивный регистрация менен кантип Москвада жүрөбүз. Ушундай суроолор менен өткөндө биздин Москва бар деген телеграм группабыз бар, бири-бирибизге жардам беребиз. Бир катталуучу ошондой суроо берген экен. Фиктивный регистрация боюнча эмне дейсиз деп. Негизи мыйзам боюнча туугандар ошол жашаган жерге коюшка, регистрацияга турушка аракет кылыш керек. Бирок баарында эле мындай мүмкүнчүлүк жок. Өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүгү ошондуктан фиктивный регистрация кылышат. Айрыкча башка эле хозяиндарды табып, через госуслуга ошол учурда мои документиге барбай эле приложение аркылуу деле ошол хозяйка, хозяиндар менен регистрацияга койдурат. Ошондо деле ошол жерде жашабайт. Эгерде ошол жерде жашабай турган болсо, бул фиктивный регистрацияга кошулат. Ушул учурда биздин мекендештер кандай кыласыздар? Биз сиздерге колдон келген жардамды, маалыматты беребиз, ошону колдонгонго аракет кылыңыздар. Эң биринчи, регистрация кылдырганда сөзсүз түрдө подтверждениясы болгону өтө маанилүү. Базаны кандай кылып текшерет деп көбү сурашат. Базаны негизи эле ошол МФЦда отурган МВД өкүлдөрүнө барып, коюлган, регистрация коюлган жердеги адреске барып, кирип тактасаңыздар болот. Коркпой эле негизи тактасаңыздар болот. Эгерде сиздердин регистрацияңыздар ошол районго коюлган болсо, квартирага коюлган болсо, өзүңүздөр ошол хозяин, хозяйкалар менен барып койдурган болсоңуздар, сөзсүз коркпой эле кирип регистрациянын базасын текшертип алсаңыздар жакшы болот. Экинчи бир маанилүү, өтө маанилүү, регистрацияны ачып, туугандар, артында адреси бар. Ошол адрести сөзсүз түрдө карап, жаттап алыңыздар. Адреси сөзсүз жаттап алыш керек. Ошол эле жерде коюлган күнү бар. Күнүнү дагы өтө маанилүү жаттап алыңыздар туугандар. Полиция токтоткон учурунда такалбастан адрести айтып бериңиздер. Мен ушундай жерде жашайм. Квартира болсо ушул квартирада жашайм. Болбосо хостел, жатакана, гостиница болсо мен ушул адресте жашаймын деп. Так даана жооп берсеңиздер, сиздерден сразу ушул жерде жашайт экен деген ой келет. Ошону сөзсүз түрдө жаттап алыңыздар туугандар. Андан кийин ошол адрести Яндекс картада караңыздар. Яндекс картада карап, примерно кайсы метрого жакын, кандай здание, каерде турат, эгерде квартира болсо үйдүн кайсы подъезди, ошолорду жаттап, мындай өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн жаттап алсаңыздар, сөзсүз түрдө мисалы токтоткондо эле так жооп берсеңиздер, мисалы регистрацияны алганда эле мен мына адресте жашайм, мынанчанчы квартира, мынабы метродо, мындай 4-выходтан чыкканда 2-чи дом дегендерди так айтып берсеңиздер, сразу эле кое берет. Туугандар, ушул маалымат менен жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар, себеби бул нерсени билбегендер көп. Баягы кармаганда эле регистрация каерде турасың десе, жашаган жерин айтат, ал регистрация фактически кагазда башка жер жазылып турат. Сразу эле отделенияга кеттик, бардык, ушул жерде жашабайт же ушул жерде турбайт. Ал жерде ошол кагазда эмне жазылса, ошону айтыш керек туугандар. Өтө маанилүү. Ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Көпчүлүккө пайда болсун. Себеби азыркы абалда бири-бирибизге колдон келген поддержканы, колдон келген жардамды берели.
Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-11 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам беришет. Үй бүлөңүздөргө тынччылык, амандык, тапканыңыздарга береке. Баарыбыз мекенибизге сен аман кайталы туугандар. Аман болуңуздар. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.